Мен да президентке окшоп планшетмен чыктым. Саламатсыздарбы, кутман кеч. Айдар келе жаткан майрамыңыздар менен мырзалар, айдарды тез куттуктап болчу, кол чаап болчу, катырак. Достор, мен 30га чыктым. Бирок 30 жаштагыдай көрүнбөйм, Вот 30га чыкканда, оказывается, жашоонун темпи өзгөрүп баштайт экен да. Вот 30га чыгып, 30тан ашып аткан кезде почему-то орун баягындай быстрый темптеги музыкаларды угуп жүрсөң, кийинчерээк Бекболбиевдин ырларын угуп баштайт экенсиң да. Фарида Карбозованын ырларын вот ошолордун тексттерине көңүл буруп ушинтип баштайт экенсиң. Почему-то баняга көбүрөөк тартып баштайт экен да. Экөөнүн биринде элечи. Анткени 30тан кийин тизе үшүй баштайт экен да. Политиктерди көп көрүп, новостилер көп көрө баштайт экенсиң. Политикага кызыгып өзүнчө ошолорго переживать этип, булар Кыргызстанда минтип атышат, тигинтип атышат. Өткөндө бирөө мен, Мадымаров жакшы эле киши деп спорт этип отурам. Возраст по-любому өзүнүн алып кетет экен. Баягы бөлөлөрдүн WhatsApp группасын чогултуп атам мен. Бөлөлөр чогулалы, биз шерни кылалы, минтеги, тигинтеги, давай деп, тайжем жөнөткөн 7 мүнөттүк видеону до конца көрүп ошонучу. Маанисин түшүнүп. Өткөндө бир тойго конокко барып, этке тартып атам мен устукандачы. Оказывается, жаш курак деген өзүнүн по-любому алат экен. 30дан ашкандан кийин тамак ашка капризный болуп баштайт экенсиң да. Өткөндө жумуштан чыгып үйгө келатсам аялым чалды, Самат, мен бүгүн үйгө шөөлө жазадым дейт. Анан мен ойлодум эми, бул шөөлө деп атканына караганда французский тамак окшойт. Шөөлө, вуаля деп окуштум. Жолдо келатып элестетип атам, шилекейим агып келатам, бир үйгө барганда аппак тарелкага салынган, мындай чытырата куурулган эт, жанында вилка менен бычак турат, соус минтип үстүнө сүйкөп, лимондун жарымын алып чыгып сыгып жейм го деп ойлогом. Үйгө келдим, тамакты көрдүм, жүрөк сыгылды го. Карап, бул шөөлө, не валя деп. Оказывается, шөөлө деген бул француз тилинен которгондо главное не внешность, а душа деген деп. 30 жашка чыгып, мен рахмат. 30 жашка чыгып, мен бир нерсени түшүндүм. Оказывается, ар бир адамдын ичинде толтура адамдар жашайт экен. Вот менин ичимде толтура Саматтар жашайт. Биринчиден бул бала кыял, бала Самат жашайт да. Ал мындай учурда ойгонот, когда балама оюнчук пистолет сатып алганы барганда, ичимен айтып турат: Самат, качественныйраагын ал, өзүндө ойноп калышың мүмкүн. Ичинде наивный, боорукер Самат жашайт, ишенчек Самат жашайт. Бирөө ар балагын айтса да ишене берем, любой сөзгө ишене берем. Бүт бардыгына ишене берем да. Жана YouTube'да видеолор бар го, срочно көрө кал деген видеолор мен сразу көрөм. Instagram'dan чыга калышып, мага подписка кыл, мага лайк бас, комментарий жаз деген сразу бүт барып кылып чыгам да. Бир күнү аялым жаныма келет: Самат, сен эмне Назира Айтбекованын жана чечинген сүрөтүнө лайк баскансың дейт. Мен айттым: чопа, мен ал Назира Айтбекованын чечингендигине лайк баскан жокмун. Мен анын чечендигине лайк бастым. Өзү дальше ар жагында болсо түшүнүп алат деп ойлодум, кийин түшүнүп алды да. Чындап эле туурабы эркектер, чечендигине лайк басасыңар да. Бизге эмне кереги бар аны чыттырган саны? Ичимде дагы бир мындай экономичный Самат жашайт да.
Ал ушунчалык датталова экономичный. Даже ал заправкага барып бензин куюп бүткөндөн кийин шлангасын өйдө көтөрөт да. Ичинде 1 грамм болсо да калкалбасын депчи. Вот сагыздын жарымын алып коёбуз, анан чайнайм депчи. Болбосо мындай кичинекей эле сагыз ал. Үйдө продукта эконом болсун деп орозо кармайт ал дагы. Менде дагы бир пакистанец самат жашайт. Ал рекламага заказ түшкөндө гана ойгонот. Калган күндөрү сабакта окуйт, мукта окуйт, канта жашайт. Ичинде бир шүмшүк, кандай десем, мындай арам самат жашайт да. Чындап да мындай, өзүнчө правильный боло берген шакал самат десем болот да. Ал жана бала кезде эле бар болчу экен, менде балдар менен Counter Strike ойноп атып, давай на ножах бычак менен ойнойсуз деп келгенде жанымдан пистолет менен даң баштапчылар. Ушунчалык датталова акмак алчы. Даже машина айдап баратып, встречныйдагы машиналерге артта гаи бар экенин айткысы келбеген саматтан. Машина айдап баратып, жанынан деп машина өтүп кетсе, үстүдөн карап, гаи тосту, эмне болду? Законду сыйлаш керек. Парковщиктерге акчаны бергиси келбей атып, кечке кыйнап атып арам берген, ушундай начар саматты алчы. Ал дагы бир учурда ойгонот, когда менин карыздарым менден өздөрүнүн карызын сурайт деп телефон чалганда трубканы албай коюп, бир күн кечке сторис киргизе албай жүргөн самат. Ал ушунчалык начар ойгонгондочу, ушундай датталова начар, даже жерде арам көтөрүп бараткан, нан көтөрүп бараткан кумурсканын нанын алып коет ошончо. Нанын алып кумурсканын кеткенин карап, нанды ыргытып депчи. Ичинде дагы бир тупой самат жашайт да. Вот ал тупой суроолорду мага бере берет да. Блин, ушу өзүн өзү жардырып жүргөн террористтерге канча сом берет болду экен. Атамбаев менен Соке мушташса ичинде кийинип утат. Ичинде дагы бир молдо самат жашайт да. Ал пятница күндөрү ойгонот, жума күндөрү. Жума намазына чыгып, өзүнчө таптаза адам болуп, одан кийин ушундай адам болом, всё, болду, жашынакай киши болом, эртесин баары эле баягы да. Ал молдо самат дагы бир учурда ойгонот, когда той алып барып аткан кезде, бул жакта бир столикте бирөөлөр арак ичип бүтүп, бутылкасын мусорго официант ырыктайын деп алып баратканда, түбүндө аракты көрүп калып, ушуну ысырап кылбай ичип эле койсо. Кайрат туруп ойлонуп, самат эмне деп атасың, Кудай сактай, алба өзүң кечирип атасың. Ичиме неме кылып коем да. Ушул 30га чыкканда мен дагы бир нерсени ойлонуп баштадым. Эми көп ар нерсени ойлонуп берет экенсиң негизиненчи. Дагы бир нерсени ойлонуп баштадым. Вот бизде кыргыздарда тарыхта калган мыкты инсандарыбыз бар, туурабы? Ишен Арабаев, Касым Тымыстанов, алардын атында университеттер бар, алардын атында көчөлөр бар. Мен элестете берем, келечекте азыркы биздин поколенияны кийинки муундар кантип тарыхты айтып беришет деп. Элестетиңиздер, бирөө маршрутка кетип бардат. Байке, могу Чымалак Баатыр проспектисинен өткөндөн кийин Гүлзат Мамытбек көчөсүнөн токтоп коесуз. Маршруткадан жерге түшсө, вывескада турат Шалпыйбагыла деген сейил бар, элестетти. Же болбосо тарых сабагынан эчекей мугалим баладан сурап атат, 5-класс баладан. Марат, ордуна турчу, Гүлзат Мамытбек ким болгон десе, эчекей Гүлзат Мамытбек кыргыздарды Шалпыйбагыла деп айткан учурунда деп. Дагы бир нерсени кошуп коеюн, Марат. Гүлзат Мамытбек кыргыздарды тур-тура кой деп тургузган. Назир Айтбекова эмне кылган десе, кыргыздарды ким тургузган? Гүлзат Мамытбек кыргыздарды тургузган. Хорошо? Отурсага 5. Мен айтайын дегеним, биздин бүгүнкү күндөрүбүз эртеңки тарых экен. Ошон үчүн тарыхта өзүбүздү жакшы атыбызды менен калалы. Самат Эркинбеков,